Assalomu alaykum. Qanday yaxshisiz? Кадамжайлык багбан Акжол Ишанов мындан 3 жыл мурда 35 сотук жерине мөмө берүүчү көчөт өстүрүүнү пландап уругун эккен. Туура кароо, үзгүлтүксүз мээнеттин натыйжасында жаш көчөттөр бүгүнкү күндө сатууга даяр. Мында алманын 5 түрү, шабдалынын 5 сорту жана геластын 3 ал эми өрүктүн 2 түрү өстүрүлөт. Жалпы 20 000 даана көчөт бар. Şu danekti taşap şol köçöt 3 yılda tayar bolot. Şogaça çababız, otoybuz, химикаттар çaçabız, anan жаңа жер семирткич астыга беребиz. Almanındагы Крипсон, Золотой Грин, Семеренко, Превосход, анан майта дагы мына этте дагы бир сорт бар. Мына Казакстандан заказ кылып алып келип улаткан да сорт бар. Мына Шаптолунун да 5 сорту бар. Лола, Чемпион, Красный Москва, Восток, Поздний Эльберт, анан өрүктүн да 2 сорту бар. Ак өрүк, сухан өрүк. Анан гиластын 3 сорту бар. Воловой 3. Анан өзүбүздө мына Бахар деп коебуз, Бахар гиласыбыз бар. Анан Искина деген дагы жаңы чыккан сорттор бар. Багбандын айтымында жашаган аймактын климатына жараша көчөт отургузуу мөөнөтүн туура тандоо маанилүү. Анткени аба ырайынын өзгөчөлүгү өсүмдүктүн тамыр алышына түздөн түз таасир этет. Бизди мына Ноокат, мына Айдеркен, мына шу зоналарга көчөттү күздө отургузган жакшы экен. Не дегенде бизде жаз эрте келет экен дагы, булар тиге турган маалга биздин көчөттөр кыймылдап калат да немеси. Гүлдөп, баары чыгып кетет да. Чога булар күздө кеп атат. Өзүбүздүн немелер эрте баары менен эккени жакшы болуп атат да. Көк жар биягы баткенин бияктары ылык да. Ал эми мөмөгө кирген бактарактарды дал ушул мезгилде бутоо сунушталат. Адистердин белгилешинче, туура жана өз убагында жүргүзүлгөн бутоо дарактын өсүшүн жөнгө салып, мол түшүм алууга шарт түзөт. Fevral'ın 15'inden keyin puta başladım. Hozir şu martda büçür açıp ketpeş gerek de puta bütüş gerek. Ya büçürlerde mına 4-5 koyulat da mana şunu anan alыс koyup koyuyorsun. Mana suyultup koyup ketesin. Büyük koyuyorsun. Uzun 30. Onu alardı, liderlerini. Biz bu yerge Кадамжайда Кулпунайдын эрте быша турган Кобра сорту да өстүрүлүүдө. Аны дыйкан Абдыманап Саматов карайт. Ал 3 жылдан бери 12 сотук жерине тамчылатып сугаруу ыкмасы менен Кулпунай өстүрүп келет. Натыйжада мол түшүм алып жатканын жашырбайт. Бул ыкма сууну үнөмдөп гана тим болбостон түшүмдүүлүктү да арттырат. Быйыл мына 26-жылда Кудайым жазды эртең берип, мына жазгы талаа иштерини кызуу баштап жүрдүк. Кулпунайларды тиккенбиз, ошоларды обработка кылып жатабыз. Быйыл мына кулпунай 3-жыл болуп калды. Бул баягыдай капельный немеде эгилген, мындай пленка жабылып. Түшүмү жакшы эле. Жакшы. Эртең майдын 1-2-сиде Кудай кааласа пышат кулпунайлар. Элдин дасторконуга колдон келишинче жардам берип жатабыз деген ойдомун. Кадамжай районунун Исфайрам айылынын жалпы аянты 260 гектарды түссө, анын 10% айдоо жерлери. Учурда бул тилкелерде жер айдоо, өрүн себүү иштери кызуу жүрүп жатканына күбө болдук. Жазгы талаа иштерин өз убагында жана сапаттуу жүргүзүү мол түшүмдүн негизи. Кадамжайлык эмгекчилер быйыл да жерден ырыскы мол болот деген ишенимде. Назгүл Абдрахманова, Жыргал Абдижалил уулу, жаңылыктар.